Assalamu alaikum Ustaz. Алейкум салам, рахматуллахи баракату. Денсаулығыңыз жақсы ғой? Кеше біраз ауырып қалдыңыз сіле. Бираз ошо сыркоолоп эркелеп калдым окшойт. Алла шифа берсин баарыбызга. Ustaz, менин суроом мындай. Мен кече сизге Бактияр оператордон кагаз жөнөткөм. Компьютерден жазуу түрүндө эмес беле? Компьютерден жазуу түрүндө. Ал киши аманатты мага дароо берди, мен ошентип ооруп калбадымбы? Ооба, сизди көрдүм, бираз сыркоолуп калыпсыз. Мен сизге дуа кылдым, намаздарыңыз жакшы болуп кетсин деп. Ustaz, менин суроом бар да дагы башка. Бериңиз. Дигиге мындай купуя түрүндө жооп бериш керек, Билбейм, кааласаңыз эртең мечиттен жооп берсеңиз болот. Жарайт. Азыркы сурооңуз. Ustaz, мен бутуман операция болгонмун. Эндопротезди билесизби? Бул чинен протез коюлат бутка. Жок, билбейт экенмин, Могу сөөк жамбаш алынат дагы, тизеге чейин темир коюлат да. Аллах шифасын берсин. Рахмат. Анан намаз окуганда кыймылдарда кичине ыңгайсыздык жаралат, анан кээде кытып калат да. Отуруп окуйсуз эжекесиз парыздарды дагы. Мен кандай десем, кыймылда эле окуйм да, кадимкидей. Анан отурганда бутка отурат эмеспи? Мен бир кичинекей подушка коюп отурам да. Ооба. Анан кээде кыжыгат болорум, намазым Жок, сиздики деген бул канча процессте ордуна келет? Бир жылдабы? Жок, бул өмүр бою калат. Өмүр бою ушу кыймыл мындай кыйналып каласызбы кыймылда же мындай баштапкы учурда ошондой болобу? Жок, ушул темир сөөк кыймылдабайт да, ичинде только темир болот да. Мындай туруп кыймылдап окуганда сиз кыйналасыз, туурабы? Кыйналбайм, бирок кээде жанымдай катып калат. Кыйнап калат. Кыйналбаган учурда туруп окуганга аракет кылыңыз. Анан бутуңуз катып кыйналып калганда жана стол сыяктуу нерсеге столго отуруп окуганга аракет кылыңыз ошол учурда. Катып калганда, башка болгон учурда. Подушка коюп отурсам болот, Ооба, подушка коюп отурсаңыз болот. Жаздык балыштарды ал учурда Аллах таала абалды көрүп турат. Ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха, күчү жетпеген нерсени Аллах жүктөбөйт. Ал-ихтияр ли та'ал мухтар деген Ханафи фикх китепте келет. Иннамат таклифу би кадрил уса, моюнга жүктөлгөн жүк ден соолукка, абалга, шайга жараша болот дейт. Анан экинчи суроом бар. Бериңиз. Мага бирөө суроо берди да. Жанагы азыр гейлер, трансгендерлер чыгып атат го. Ошолорду дейт, Алла таала жаратты да ошондой кылып. Мисалы, мен сен азыр экөөбүз андай болуп кете албайбыз. Жок. Аллах таала эжеке баардыгын таза жараткан. Таза табият менен эркекти да, аялды да таза жараткан. Бул медицинадагы чоң кылмыш бул. Мындай көздү боёо болот медицинада. Ушундай бир өздөрү күнөөлүү. Ушундай бир эме бар деп коет да. Жана эмне деп коет? Мен эски термин терең окугам, ушуну унутуп калдым. Жанагындай бир хромосома сыяктуу бул медицинада ушундай ген болот деп ал медицинаны алдаган алар. Кебирлер. Ушундай суроо келди, мен эркекте таза төрөлөт. Эркекте таза төрөлөт, аялда таза төрөт. Туура эмес жеген себептен, туура эмес реклама, туура эмес нерсени, видеолорду көргөн себептен, туура эмес гендерлик саясат деп мээни туура эмес уулаган себептен адам ошого ишенип калат. Аллахым баардыгын таза төрөтөт. Буга анык далил. Ва ма раббука биззалламин лил абид. Алла таала пенделерге чаң-чалыкта зыян кылбайт. Европада мусулман эмес ата-энелер жок дегенде ушул балам гей болбостон, кызым лесбиян болбостон, кыз менен жүрсө мейли, эркек балам кыз менен, кыз бала эркек менен деп эңсеп калышкан. Анан экинчиден, кече жакында мыкты хирург менен, Кыргызстандагы алдыңкы хирург менен ушул жаатта маектешип отурсам айтат, бул кече жакынкы 10 жылга чейин эле бул психологиялык оору деп белгиленип келген. Анан жанагындай саясат туура эмес. Гендерлик саясаттан улам бул нерсени оору эмес, мындай туура эле нерсе деп өзгөртүшкөн да аны. Бул негизинде түпкүлүгүндө оору болот бул. Ustaz, элге кайрылып кетсем болобу? Кайрылыңыз. Мындай чагында тоотер жерин сурооңуздарды бериңиздерчи, анан ыйлап чалып эле устаздын жүрөгүн ортөрбөңүздөрчү. Биз чогуу устазды жоготконубуз жетишет да. Эжеке суранат элем да, ыйлап эле жүрөгүңүздү ортоп эле, сиз дагы ооруп калып атасыз. Аллах таала ыраазы болсун. Эми ага кишилерди аракет кылып атат, жашоо кичине оору болуп кетип атат окшойт, бирок сиз дагы туура айтасыз. Эми ага кишилер да байкуш кишилер кармана албай кетип атышат окшойт. Болбос нерсеге деле ыйлай беришет да. Андан чоң проблемалар бар адамдардачы. Биз жашап эле жүрбөйбүзбү, Кудайга шүгүр болуп. Туура эжеке, эң туура айтасыз. Устаз, Египетке аман эсен барып келиңиз.
Рахмат. Сиз кетем десеңиз менин жүрөгүм аябай ооруп атат. Эч кыжалат болмоңуз. Келсе келинчеги менен сабак кыласыздар, Убакыт соңуна жетип калыптыр эжекем. Рахмат чоң. Рахмат. Мен сизге ыраазымын үй бүлөмдүн атынан, Рахмат чоң. Жакшы болуп кеттиңиз эжеке. Жакшы болуп кеттиңиз. Амин. Убакыт келип жетиптир туугандар. Кечиресиздер, эми келгендин кетмеги бар, алгандын бермеги бар. Кудайым алдыда баарыбызга жакшы өмүр берсин. Ушул Кудай берген өмүрдү өз жолунда туура пайдаланып калууну насип кылсын. Эми коштошуу кыйын экен, мага деле оңой болуп жаткан жерим жок. Бүгүн ошо кыйналып турсам да кой эл күтүп калды деп атайын келдим. Иншалла Аллах Таалам баарыбызга телегей тегиз жараткан Аллахым бекем иман бер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам салават айтып сүннөтүнө ээрчүүнү насип кыл. Илим жолунда ушул маскаптан чыкпай, акыйдадан адашпай, илимди туура багытынан жазбай, танбай карманууну насип кылгын. Аллах Таалам илим ээлеринен өзүң ыраазы болгон, Кыргызстан деңгээлинде эмгек кызмат кылып аткандардан, эмгек сиңиргендерден, ушул Марал FM жамаатындагы бир туугандарыбыздын бардыгына, ушул жердеги турган Бактияр мырза, Айбек мырза, Ахматова бардык бир туугандарыбыздан Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйүн ыраазы болуп, Кудайым бизге эки дүйүн ыраазы боло турган жашоо насип кылсын. Мен буюрса мурдагы Акын байкебизден, азыркы Хабиб байкебизден дагы Кудайым буюрса ыраазымын. Анан бул кишилер менен сүйлөшүп балким Египетте онлайн форматын улап кетүүгө тырышам. Сүйлөшүп буюрса Хабиб агабыз менен. Ушул кишилердин үй бүлөлөрүнө ыраазы болсун. Рахмат элим, тынччылыкта болуңуздар. Ажырашуу маселеси азайсын. Зомбулук көрсөтүү маселеси азайсын. Илим билимде көбөйүп өсүп, эмки жылы бийик деңгээлге чыгалы. Аллахым баарыбыздан ыраазы болсун. Убактылуу коштошуу болсун, өмүр бою коштошуу болбосун иншалла. Аллахым ыраазы болсун.